Сарыбайдын дары чөбү. Илгери ушул аймакта Сарыбай деген мерген жигит мекендеген экен. Өзү алып еттүү келип, көзгө атар мерген гана болбостон, намыска жараган балбан, ат жалында ойногон шамдагай жигит болгон дешет. Ушул жерди мекендеген уруусун аң эти менен багып турчу экен. Күндөрдүн биринде ошол Сарыбай мерген ууга 5 таш тоосуна жөнөйт. Суу бойлоп жүрүп отурат. Канча жүргөнүн ким билет. Итагардын оозуна келгенде токтоп, атын тушайын деп эңкее бергенде, жогору белден шыпырылып түшүп келаткан жалгыз эликти көрөт. Ал тегеректе эликтин көп болбосун жакшы билген мерген бир чети таң калып, бир чети өзү келаткан оңой олжого сүйүнүп бөгүп калат. Анан ээрге илинген мылтыгын алып, жыт алдырбай тосуп чыгат. Далдалуу коңулга бөгүп, мылтыгын мээлерде бут койгон ташы тайып, сайылды кош жаңырык салып кулап жөнөгөн экен. Көзгө атар мергендин өмүрүндө мындай болгон эмес. Таш кулатмак түгүл, Куурайдын башын сындырбаган этият мергендин бул олдоксондугу өзүн эмес, бет маңдай келаткан эликти да селт эттирди. Мергенге ошол гана жетиштүү болчу. Бараңдын тарс деген үнү аска жаңыртат. Үн менен кошо элик ылдый кулап жөнөйт. Бирок мергендин ого жаза тийген эле. Жарадар болгон элик арткы бутун сүйрөп, суу жээктей качып жөнөйт. Дагы атышка пайда жок эле. Элик алыстап кеткен. Ок жетмек эмес. Жамбашы талкаланган элик көп узабайт. Бат эле кансырашы мүмкүн. Мерген эликтин соңунан түшөт. Бирок ал ойлогондой болбоду. Анын соңунан көпкө жүрүүгө туура келди. Итагар белин ашып, кетмен төөгө кантип өткөнүн да сезген жок. Акыры булак жээгинде кансырап, качууга алы келбеген элик көрүндү. Аны ок коротуп, дагы атыштын кереги жок эле. Элик качууга эмес, турууга дармансыз. Акыры олжосуна жеткен Сарыбай мерген атынан түшүп, кыйналып, өлүм алдында жаткан эликти көздөй жөнөдү. Ошондогу эликтин жан далбасын айтпа. Адам өңдүү соо жамбашын сүйрөп, алсыз буттары менен тырмалап, мергенден кача баштаган экен шордо жаныбар. Булактын суусу кыпкызыл канга боелгон дешет ошондо. Боору ууруган мерген шордо жаныбар көп кыйналбасын, мууздап жиберейин деп шамшарын алганча кансыраган элик булак жээгиндеги жапыз өскөн бетеге өңдүү тыйын түспөлдөш жалбырактары бар чөптү түп түбү менен далбастап бурдап жеп жаткан экен. Кансырап өлгөнү жаткан эликтин бул сугалактыгы мергендин жинин келтирет. Ушул учурда күтүлбөгөн окуянын күүсү болот Сарыбай. Эми эле өлүм алдында жаткан элик ордунан козголуп, анан кичине аксаңдап булактан алыстай баштайт. Бир аз узабай баш көтөрүп, куландан соң элик так түйүлүп, кыр ашып көздөн кайын болгон имиш. Булак жанында эмелеки көргөндөрүнө ишене албай таң калган Сарыбай мерген. Ал бир чети таң калса, бир чети колдо турган олжосунан айрылганына капа. Капалангандай эмне? Бул жерден болбогон олжо башка жерден болор. Бирок адам ишенбес мындай окуянын күүсү дагы болор бекен? Ким билет? Бул окуяга таң калган Сарыбай эч нерсеге түшүнө албай башы маң. Анан булак жээгинде өскөн бетеге өңдүү чөптүн калдыгын издей баштайт. Бирок элик аны түп тамыры менен жулуп кеткен экен. Омкорулган нымдуу топурак, башка эч нерсе жок. Демек, эликке жан, кубат берген ошол чөп. Сарыбай мерген ошол тегеректен ал чөптү издей баштайт. Күтүлбөгөн жерден тыйын түспөлдөш кичинекей жалбырактары бар чөптүн бир үзүм талына көзү чалдыгат. Ал Куурайдын бутагында илинип турган экен. Эмелеки кансыраган элик ушул чөптү жебеди беле? Демек, бул ошол чөптүн жалбырагы. Табылгасын жүз арчысынын бир учуна түйүп коет мерген. Айылына куру кол келип көргөндөрүн айтса, эли ага ишенбей койгон дешет. Ал турмак ага Учурма деген ат коюп алган имиш. Ким билет, тетиги учурма куусу да ошонун атынан калса керек. Ошентип мерген учурма атка конуптур. Бул сөз жигиттин намысына тийген белем, элден четтеп, топко көп аралашпай, аңчылыкка барганын токтотот. Журт маани бербей, бара-бара унута башташат мергенди. Ошондой күндөрдүн биринде эч нерседен бейкапар, эч кимге залалы жок бейкут жаткан журтка канкор Жоо кол салыптыр. Жоонун иши жоо. Чакан журттун катын-калачы, бала-чакасына карабай, курал кармап, таш ыргытууга жарактуулардын бардыгы жоого каршы түп көтөрүлүп чыккан дешет. Ошондо учурма атка конгон Сарыбай мергендин аты кайра дүңгүрөптүр. Жоого каршы туруп,
Сарыбай кол башында жүргөн экен. Учурма Баатыр деген атка конуптур. Ошентип Сарыбайдын аты кайра дүңгүрөптүр. Кол салган жоо жыгылыштуу болуп, өлгөндөрдүн кунун төлөгөн дешет. Ошондо кунун алганы Сарыбай баштаган 7 жигит барган экен. Сыйын көрүп, алаарын алып, кайра журтуна кайтып келе жаткан 8 жигитке буктурмада күтүп турушкан жүздөй душман кол салыптыр. Көрсө, бул бир чети жеңилүүгө аргасылган Сарыбайды жок кылууга, экинчиден бекер кетип бараткан малды кайтарып алышка жасаган душмандын айла амалы көрүнөт. Күч жагынан тең эмес бул урушта Сарыбай гана аман чыгыптыр. Бир адамдын кутулушу кыргын чабыштын кайра башталышы болмок. Аны түшүнгөн душман качып чыкканы болсо аман куткарбасын деп жол боюна бир көз катарын буктурмага отургузган дешет. Куугундан кутулуп бейкабар келаткан Сарыбайга көз катар мергендин огу жаңылат. Заматта дүйнө астын үстүн болуп, баштан учкан калпактай аттан ооп түшкөнүн сезбейт байкуш Сарыбай. Өз максатына жеткен душмандын мергени атын жай бастырып келип, чала өлүк Сарыбайды дагы мээлейт. Бирок эс учун билбей сулк жаткан Сарыбайдын өпкөсүнүн тушунан агып жаткан канды көрүп, адам болбосуна көзү жеткен душман жайдак турган атты олжого жетелеп жүрүп кете берген экен. Ошентип байкуш Сарыбай канча жатканын ким билет. Бир мезгилде ирең бараң эс акылына келет. Кыймылдашка кароо жок, канга чыланган, ээн тала, жыбыраган жылдыз, ажал менен алпурушкан жалгыз караан Сарыбай кансырап баратканын сезет. Кандай болбосун канды токтотуш керек. Кантип? Эсине төш жөнтөгүндөгү бет аарчы түшүптүр ошондо. Энеси белек кылган чоң бет аарчы ар качан аны менен кошо жүрчү. Көйнөк айырып олтургандан көрө ошол менен таңуу керек. Ооба, алдан күчтөн кетип бараткан Сарыбай эптеп жаралуу, кан аккан жерин таңа баштайт. Ошондо күтүүсүздөн бет аарчы учундагы түйүндүккө кол урунуптур. Ал бир кезде учурма атка кондурган, кансыраган эликти айыктырган дары чөптүн бир бутагы эле. Сарыбайды ошол чөп өлүмдөн алып калган дешет. Кийин каарылыкка баш ийип, аң уулашка кудурети жетпей калган учурда Сарыбай мерген ошол чөптү жыйнап дарыгер болуп кеткен дешет. Ал дары чөптөн далай оорукчан айыгыптыр. Сарыбайдын дары чөбү дегеним ушул. Эми аны кантип, кай жерде өсөөрүн эч ким билбейт. Ушул айыл арасындагы бир топ киши издеп көрдү, бирок таба алышпады.